Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз Кыргызстандын булуң бурчуна сип панелдерден ар кандай үйлөр салып келебиз. 1 кабат, 2 кабат. Эми ким кандай үй каалап кыялданган болсо, биз ошол проектисин чийип, салып, кардарыбызга кыялын ишке ашырганга жардам беребиз да. Мынакей, бул артыбызда турган үйдү болсо биз прохладный айылына салып бергенбиз. Бишкектин четиндеги өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Үйдүн терезелеринде болсо атайын декоративный классикалык элементтер менен французский декор деп коет. Ушундай нерселер колдонулган. Бул нерсени дагы ар бир кардар өзү аныктайт. Мынакей, бул терезенин пластиктин ичинде каралган декордо. Кааласаңыз сиз муну сыртын беркиндей тонировка берем дешиңиз мүмкүн, күскү берем дешиңиз мүмкүн. Ошонун баарын тең сиз менен макулдашып биз кылып кете беребиз. Москитный сеткасы коюлган, деги эле водосточный трубалары коюлган. Үйдүн сырткы бетин болсо биз кадимки эле фасадный плитка хауберг менен чаптап, кооздоп кеткенбиз. Ал эми водосточный системалар коюлгандагы, андан тышкары ветровой карнизлерине болсо атайын металлический сайдинг менен жабылып кеткенбиз. Эми биз үйдүн негизги маңдайкы бетине өттүк. Мынакей көрсөңүздөр болот. Маңдайкы бетинде болсо ушул жерге лестничный площадка ылайыкталган. Азыркы болсо бул жерде сип панелден лестницасы бар. Биз үйдүн негизги крыльцосуна мынакей көтөрүлө чыктык. Мынакей биз ар бир үйүбүздө ушундай кылып крыльцонун астын болсо неме менен, вагонка менен жаап, кооздоп кетебиз дагы. Ушул эле крыльцодон мынакей могул нерсени баса белгилеп койчу нерсе, бизден сметаны аныктап жатканда сиз биздин офиске келип, проектини чийип, мисал катары сиз ушул эле үйдү тандашыңыз мүмкүн, бирок эшигин мынакей бул кардарыбыз лонг деген эшикти тандаган экен. Бул эшик мисалы 30 000 сом болушу мүмкүн, 40 000 сом болушу мүмкүн, 100 000 сом болушу мүмкүн, же болбосо 20 000 сом болушу мүмкүн. Сиз айтасыз бизге, Уларбек, мага 20 000 сомдук эшик коюп бер десеңиз, биз сизге 20 000 сомдук эшик коюп беребиз да. Сиз айтсаңыз, мага 100 000 сомдук эшик коюп бер десеңиз, биз сизге 100 000 сомдук эшик коюп беребиз. Ошондой сыяктуу ар бир буюмдун үйгө колдонуучу материалдын баасын сиз чечесиз да. Мынакей бул жерге аябай сапаттуу болгон, современный стилдеги сонун эшик коюлган да. Андан кийин болсо эми биз үйдүн азыр ички планировкасы жөнүндө силерге айтып берели. Бисмилла деп биз киргенде эле мынакей ушул жерде чоң мындай кенен эле болгон прихожка да. Мынакей көрдүңүздөр эле, прихожка. Бул үйдүн өзгөчөлүгү гипсокартонду кардарыбыз өзү чаптап жатат. Биз болсо гипсокартонго чейинки жумуштарын толугу менен бүтүрүп бергенбиз. Биз ар бир үйүбүздө ушу кире беришке эле щит автоматтуу коюп кеткенге аракет кылабыз дагы. Толугу менен электромонтаж ушул жерге келген дагы. Атайын современный замандын талабына жооп берген автоматтар. Эгерде ваннада суу протечка болсо, булар өчүрүп салат. Жана ошондой эле сиз өзүнүн сечениясына жараша эмес электрика колдонгонго аракет кылсаңыз, анда дагы бул өчүрүп сиздин мындайча айтканда туура электриканы туура колдонгонго, мындайча айтканда ыңгайсыз акыбалга коюп колдонгонго үйрөтөт. Антесе биздики билесиз го, илгеркилер сайып кое берчү, ысый берчү, бир күнү мындайча айтканда үйдө пожар болчу да. Бул ал нерседен жокко чыгарат. Мынакей биз эми прихожкадан негизги үйдүн коридоруна киребиз. Мынакей бул жерде коридор болуп калат. Бул эми ушул коридордон оң жак бетинде эле кирсек, биз санузулга киребиз да. Ушул санузулду бул үйдө деген квадратураны биз туура колдонуп кетели деп санузулду, могу биринчи этаждагы санузулду лестницанын астына жасап кеткенбиз. Мынакей могул жерден нак көрүнүп турат, өзүңүздөр көрсөңүз болот. Лестницанын экинчи кайрылышы болсо ушул жерден кетет дагы. Мынакей бул жер болсо, мына бул жерге кадимкидей эле неме коюлат, унитаз коюлат дагы, могул жерге колдоно берсе болот. Ошондо сиздин лестницанын астындагы площадкаңыз жоң албай, ал дагы мындай пайдалуу бир милдетти аткарып кете берет. Албетте бул баарына жага бербеши мүмкүн. Көбүнчө клиенттер жок, биз мындай кылбайбыз деши мүмкүн. Ошон үчүн ал дагы сиздин жеке чечимиңизге жараша. Сиз кааласаңыз кылып беребиз, кааласаңыз башкача кылып беребиз да. Андан тышкары мынакей бул жерде чоң арка турат дагы. Аркадан биз болсо берки мындайча айтканда рабочий зонага өтөбүз да. Рабочий зонага өткөндө ушул жери болсо гостевой зона болот. Азыр бул жерде кардарыбыз өзү кечкисин күндүз өзү жумушта экен, кечкисин келип ушул жерде акырын ремонт иштерин мындайча айтканда улантып кетип баратат. Мынакей бул жер болсо холл зонасы, ТВ зона деп коебуз. Бул жерге телевизор коюлат, бул жерге диван коюлат. Үй бүлө ушул жерде кенен чонун өз мындайча айтканда үй бүлөлүк бактылуулук убактыларын өткөзгөнгө мүмкүнчүлүк алат. Андан кийин болсо бул жерде чоң эшик турат дагы. Бул уже биз кухняга кирдик да. Кухняда болсо мынакей могул жак бетине толугу менен гипсокартон чапталган,
электромонтаж коюлган. Мынакей электромонтаж болсо, мынакей гипс менен родбанд менен отургузулгандагы ар бир точка коюлган неле суу канализационный системалар коюлган. Ошондой эле электромонтаж бүткөн. Дагы бир жолу басады элем, кардар гипсокартонду өзү чаттап жатат. Андан кийин болсо, биринчи кабатта дагы бир бөлмө бар. Мынакей бул бөлмө болсо азыр пока что мындай склад сыяктуу колдонулуп атыптыр, бирок бул келечекте Кудай буйрса спальный комната, уктоочу бөлмө болот, ата-эненин уктоочу бөлмөсү болот. Биринчи этажда уктоочу бөлмө болгону жакшы, себеби эгерде үйдө улуу киши болсо, анда улуу кишилерге лестницадан көтөрүш бул чоң бир маселе жаратып коет. Эми лестница менен чыгып кетсек болот. Бул жерде келечекте дизайнерский ремонт кылып туруп, могул жерде обшивать этип койгондо көрөсүңөр, сонун болуп чыгып калат. Кудай буйрса аман болсок, бул үйдүн толук отделкасы бүткөндөн кийин да силерге көрсөтүп беребиз. Ал эми силерге азыр экинчи этажды көрсөтүп берели. Биз азыр лестницанын площадкасына келдик. Бул жерде болсо чоң терезе ылайыкталган дагы. Биз ушул жерден экинчи этажга көтөрүлүп кетсек болот. Жана биринчи этажда көрсөткөндөй эле, могул экинчи бөлүктүн площадкадан чыккан бияк бетине көтөрүлгөндө лестницанын асты бул биринчи этаждын сан узулу болуп колдонула берет. Андан соң биз экинчи этажга көтөрүлдүк. Экинчи этажга көтөрүлгөндө эле ушул жерде бизде кенен коридор бар. Кенен коридордон сол жак бетинде бир дегенде эле биз экинчи кабаттагы общий санузулга кирдик. Мынакей бул общий санузул. Эмелердин водостокторун, электромонтажын биз жасап кеткенбиз. Ал эми кардарыбыз болсо өзү гипсокартон жасап атат. Жана ошондой эле бул жеринде дагы бир чакан бөлмөсү бар. Бул бөлмө болсо кладовая да, гардероб деп койсок болот да. Ушул жерге төшөк жийип, же болбосо жана башка оокаттарды койсо болот. Ушул эле бөлмөдөн биз чердакка чыгып кеткенге атайын люк таштап кеткенбиз. Ошондо биз экинчи этажда санузул, жана ошондой эле дагы бир гардероб бар. И спальный уктоочу бөлмөлөргө кирип баштайлы. Мынакей бул биринчи уктоочу бөлмө. Өзүңүздөр көргөндөй шпаклевкасы тартылып атат. Бул шпаклевканы да кардарыбыз өзү эле кечинде жумуштан келип жасап жатат. Эгерде сизде колуңузда мындай шыгыңыз бар болсо, өзүңүз жумушун билсеңиз, сиз деле ошондой кылсаңыз болот. Мынакей бул уже экинчи уктоочу бөлмө, экинчи этаждагы. Мынакей жана ошондой эле бул жерде бизде үчүнчү уктоочу бөлмө бар. Мынакей үчүнчү уктоочу бөлмө. Бөлмөлөр өтө кичинекей эмес, өтө чоң эмес, бирок күнүмдүк жашоого толук кандуу, ыңгайлуу эле болуп лайыкталган. Мынакей биз эми 4-чү уктоочу бөлмөгө кирдик. Потолокторуна да гипсокартон чаптаган экен кардарыбыз. Акырын-акырындан шпаклевкасын тартып кетип бартат. Ал эми могул чыгып тургандар болсо, баарыңыздар билгендей, бул биздин вентиляционный системанын турбалары да. Келечекте булар кооздолуп, атайын решетка менен чапталат дагы. Ошону менен вентиляциянын мындай кооз эле бойдон калып кала берет. Могул жерден даана көрүнүп турат экен, өзүңүздөр деле көрсөңүздөр болот. Мынакей турба кеткен, турбанын үстүнөн болсо утепление кеткен. Анан келечекте бул жерде крыша жасалгандан кийин крышанын размерине жараша акырын немени кесип коюшат. Эми баарыбызды кызыктырган суроо, эгерде сиз дагы сип панелден ушундай болгон 200 чарчы метрлик үйдү салам десеңиз, мисалы бул үйдө мен силерге азыр видеодо көрсөтүп кеттим. 2 санузул бар, 1 гардероб бар, 5 уктоочу бөлмө, жана ошондой эле кухня, зал и холл, ТВ зонасы бар да. Биз үйдү болсо 0дөн баштап туруп, под евро ремонтко чейин эмес, биз бул жерден гипсокартонго чейинки жумушуна жеткизип бердик да. Ошондо биз үйдүн фундаментин куюп бердик, ичин толтуруп бердик, дубалын көтөрүп бердик, могул турган межэтажный перекрытиясын коюп бердик, жана ошондой эле экинчи этаждын дубалын көтөрдүк, потолокту жылууладык, крышасын болсо профилист менен жаптык, ветровой карниз водостокторун койдук, үйдүн сырткы бетин кооздоп кеттик, терезелерин коюп, декоративный элементтерин жана ошондой эле москитный сеткаларын коюп кеттик. Үйдүн ичинде болсо электромонтаж толугу менен бүттү, сантехнический система толугу менен коюлду, вентиляционный система коюлду, жана ошондой эле лестницанын темир каркасын биз кардарыбызга коюп, үйдүн биринчи этажындагы полуна болсо жылууланган стяжкасын куюп бердик. Ушунун баардыгы биригип, материал, работа биздин фирманын услугасы менен кошо 3 миллион 800 миң сомду
түздү бүгүнкү күндө. Ал эми кардарыбыз болсо кийинки иштерин өзү уланып баратат, гипсокартондон чаптап, анын үстүнө шпаклевкасын тартып, келечекте бул жерге ламинат жана башка иштерин койгудай. Жана биз өзүбүздүн сотруднигибиздин үйүндө дагы атайын утепление жасап кеткенбиз, но экинчи этажга. Ал утепление дегенде бир учурда ал шумоизоляцияны дагы милдетин аткарат. Ошол жөнүндө дагы видеону атайын кирип көрсөңүз болот. Бул сип панелдин үйлөрдө, салынган үйлөрдө эң негизги бир кемчилиги болуп, бул экинчи этаждагы перекрытиянын эмеси болот да, үн өткөзүү касиети. Анткени дегенде кичинекей балдар экинчи этажда чуркаса, бул тактай болгон себептен билесиз да, сип деген мындай болгондо тактай монтип дүңкүлдөйт да. Ошол дүңкүлдөө маселесин чечүү дагы атайын жолдору бар. Эгерде сиз сиптен үй салып аткан болсоңуз, эки этаж үй салып аткан болсоңуз, ушул межэтажный перекрытиясына атайын шумоизоляционный, мындайча айтканда, иштерин жасап кеткениңиз туура болот. Биздин видеону көрсөңүз, атайын шумка жөнүндө дагы видеобуз бар.